Фетхуллах Гүлен. Адамзаттын жаратылышынын маңызы. Тиешелүү предметке негизги жоболорду баяндоо менен биз көңүлүбүздү 3-миң жылдыкка бурсак болот. Адамзаттын тарыхы эки башталган. Алар адамзаттын өзөгүн өздөрү турмушка ашырып жана бири-бирин толуктап турушкан. Ал убакта адамдар тынчтыкта жана бейпиликте жашашкан. Биринчи ата-апа жана алардан үй бүлөлөр, андан ары түздөн-түз өздөрүнүн тукуму уланып кеткен. Алар бир коомдон болушуп, бирдей көз караштарга ээ болуп, бирдей шарттарда жашашкан. Ошол учурдан бери адамзат жашоо өзөгү эч өзгөрүлбөй келатат жана такыр өзгөрбөйт. Бизди курчаган чындык, физикалык түзүлүш, негизги мүнөздөр жана муктаждыктар, төрөлгөн жана өлгөн жерибиздин орду, убактысы, кебетебизди жана ата-энебизди тандоо, ички дүйнөбүз биздин жаратылгандыгыбыздын табияты сыяктуу эле эч өзгөрүлгөн жок. Мунун бардыгы өнүгүүнүн, жашоо реалдуулуктарынын анча маанилүү болбогон өзгөрүүлөрүнүн өзөгүндө милдеттүү түрдө болгон айрым негизги жана өзгөрүлгүс реалдуулуктарды жана баалуулуктарды талап кылат. Биздин жашоо асман астындагы жердин бейиши болчу. Жогоруда айтып өткөндөй, кээ бир нерселер бизге пайдалуу жана зыян болот. Биринчи караганыбызда бизге пророчное болуп көрүнгөн адамдык мүнөздөр. Мисалы, жек көрүү, ичитарлык, өчөшүү, буйрук берүү мүдөөсү, сараңдык, жиникелүү жана өзүмчүлдүк. Ошондой эле адам баласы башка жан дүйнө муктаждыктарына жана каалоолоруна ээ. Алар жерде болгон түзүлүшүн камсыз кылып турат. Арасында сууга, тамак ашка муктаждык, физикалык каалоо жана башкаларга муктаж болгондор да бар. Бардык адамдык муктаждыктар, талаптар, каалоолор адамзаттын жашоо негиздеринин орчундууларына көңүл бура турган универсалдуу, өзгөрүлгүс, өчпөс жагына багытталып, кичинеден болсо да аралашып, тарбиялана баштайт. Мындай убакта сууга жана тамакка болгон муктаждык каалоонун плотисиндей эле адам үчүн толук жана салыштырмалуу жыргалчылыгынын булагы, кооздолуусу жана түп тамырынан өзгөрүүсү мүмкүн. Өзүмчүлдүк жана көрө албастык, мыкты касиеттердин жана жакшы иштердин булагы болушу мүмкүн. Ишитардык жана атаандашуу, жыйынтыгында мээримдүүлүк жана ак көңүл сапаттарга ээ боло турган жарышка өтүп кетиши мүмкүн. Кастык сезими адамзаттын улуу душманы болгон шайтанга карата кастык сезимге айланып кетиши ыктымал. Ошондой эле кастык сезим кас болуунун өзүнө жана жек көрүүчүлүккө багытталган. Сарандык жана ачуусу келүү эч чарчатпастан адамды жакшы иштерди кылууга түрткү берет. Өзүмчүлдүк биздин напсибиздин жаман жактарын ажыратууга жардам бериши мүмкүн. Демек, бузуку, күнөөлүү иш-аракеттерибизди кечирбей туруп, жан дүйнөбүздү тазалоого жана тарбиялоого аракет кылуудабыз. Бардык терс сапаттар тарбиянын жана аракеттин жолу менен адамга жакшылык алып келе турган булакка айланат. Ал так ошол жол менен жаратылгандардын эң мыкты деңгээлине жете алат. Дараметтүү адамдан чыныгы жетишкен адамга, эң мыкты үлгүгө, ааламдын жана турмуштун жолун жолдоочуга айланат. Бирок бул негиздер дайыма эле адамзаттын жашоосундагы реалдуулуктарга төп келе бербейт. Терс сезимдер жана мүнөздөр адамдарды жаман кылып таштайт. Аларды жаман жолго азгырышат. Кээде жакшылыкка үндөгөн дин деле тыя албай калат да, жыргалчылыкка чакырган жакшы сезимдерди жана мүнөздөрдү тоготпой калат. Бардык адамзат бүтүндөй ички, жеке аракеттин жана анын тышкы көрүнүшүнүн жыйындысы болгондой эле, адам жашоосу бир индивидтин деңгээлиндей. Бул адамдын жеке дүйнөсүнө айланат. Коом жана тарых күрөшүү, таймашуу, согушуу, эзүүчүлүккө, заалимге акырында адам өзү жабыркайт. Эркектер жана аялдар өзүнүн жасаган иштеринин акыбетин көрүшөт. Адамзат тарыхынын башталышында бактылуу жашачу, алар өздөрүнүн кубанычын, кайгы капасын тең бөлүшкөн бир коом болчу. Бирок кийинчерээк алар өздөрүнүн колдорун, буттарын көңүлсүздүк кишени менен байлап салышкан. Ал кишен ичитардык, сараңдык жана башкалардын мүлкүнө ээ болуу эле. Натыйжада тууганы Кайын Кабил тарабынан Авел Хавил өлтүрүлдү.
жыйынтыгында адамзат бөлүнүү жолуна түштү. Күн, ай, жыл сыяктуу өтүп кеткен 1000 жылдыкка карабастан бул көрүнүш кайталанууда.